Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина кейж каналынын көрүүчүлөрү жана жазылчылары. Ош шаарындагы ошол Алишер Навай көчөсүнүн ошол жаңы салынган көпүрө жагында турабыз. Азыр бул видеодо ушул мына байкап турганыңыздардай эски базар. Эски базарды көрсөтүп коеюн деп атам. Бул жакта кандай бүгүнкү күнгө карата эмнелер болуп атат көрсөтүп болгондой эле. Бүгүн 11 июль 2025 жыл. Саат 12ден өтүп калды күндүзгү. Мынакей жаңы базар ачылганына дагы 11 күн болду. 1 июлдан ачылган. Биздин YouTube баракчабызга да кирип ошол ачылган абалын видеосун көрүп алсаңыздар болот. Видеодон пункту басып, мынакей базар азыр бир гана бузуу иштери жүрүүдө азыр. Мына мен байкаганымдан эски контейнерлер алынып, анан бул жака ушул эс алуу паркы болот деген маалыматтарым бар. Уккан маалыматтарыман ушинтип азыркы көрүнүш ушундай. Жаңы ачылган базардагы бүгүн аракет жасаймын. Кудай буйрса, ал жакта дагы кандай болуп атат, кандай транспорттар жүрүүдө, адамдар кандай келип калды, соодагылар кандай жүрүүдө, ушуларды токтоп кетет. Бул жакта дарыканалар турган катар эле алар иштеп атат. Өз бул базарда акырына чейин иштеди да, чындыгында. 30 июнга чейин эле иштеп атты булчу. 29-уна чейинби иштеп атты. Көбүнчөсү ушундай контейнерлер коюлган экен. Чакан контейнерлер. Манипуляторлар келип ушуларды жүктөп кетүүдө. Жаңы ачылган базарда билесиздер, атайын мындай пландуу жасалган, сода ошондой түйүндөрү жасалган. Контейнерден эмес алар. Ет саткан мынаныкей илгерки СССР убагындагы павильон.
Biraz басып бара береличи. Айтмакчы, кече өтө катуу нөшөрлөгөн жаан жаап, Ош шаарында дагы сел жүрдү. Эми былтыркыдай масштабтуу болбосо дагы, былтыр ушул дал ушул июль айында дагы катуу сел жүргөн эле, дагы ошол эле окшогон сел кайталанды. Эми бир аз андай масштабтуу эмес. Шашылбай. Телефон түшүп калды. Так. Ош базары деп жазылган. Ушул силикат кыштардан жасалган аркадагы бул илгери качан жасалган жай бул жак. Ошол базардын мурда көпүрө бар эле, бул жерде чоң көпүрө алып койгон. Базардын аркы бети. Ал жакта мурдагыдай эле абал экен. Иштөөдө. Акбарада ушундай. Акбаранды өз негизи тазалаш керек. Мындай жээктерин бир жакшынакай кылып, бетондоп, кооздоп дегендей тосмолорду коюп, Кудай бурса алдагы келечекте ишке ашат деп ойлойбуз. Алла Таала насип кылса. Мына урматтуу көрүүчүлөр, негизи дээрлик базардын бардыгы эле тарабында ушундай бузуп алып кетүү иштери жүрүп атат. Контейнерлерин, соода күркөлөрүн. Жалпысынан ушундай маалыматтар болду. Машина Кейжи каналына жарнама берем деген биздин көрүүчүлөрүбүзгө биздин байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Ош шаарындагы Жапалак унаа базары качан ишке кире тургандагы жакынкы арада өзүнчө видео тартып маалымат бере кетемин. Көпчүлүгүңүздөр ошол бизге 90% азыр телефон чалууларында ошол унаа базары жөнүндө сурап атышат. Андагы ошол биздин каналыбызга жазылыңыздар. Ушундай пайдалуу маалыматтардан кабардар болуп турасыздар. Подписаться баскычын басып. Дагы бир жолу кайталайын. Биздин байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Видеобузга лайк басыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.